урматтуу агайын туугандар, мен Алдымбаев Фатих Ош шаарынын тургуну. Улуу Журт саясий партиясына татыктуу болуу үчүн Улуу Журт саясий партиясын тандадым. Бул партияда жаңыча көз караштагы илимдүү, билимдүү жаштар бар. Турмуштук жана мамлекеттик башкарууда чоң тажрыйбага ээ болгон инсандардын насааты менен заманбап тез өнүккөн өлкөнү курабыз. Улуу Журт партиясына добушуңузду бериңиз, замандаш. Улуу Журт үчүн келгиле, урпактар үчүн келгиле, улуу өлкө куралы. Жайылдагы жол кырсык жабыр тарткандардын арасында Залина Касымова менен Нур Чолпонда болгон. Жайыл районундагы жол кырсыгынан каза болгон Нурзат Ажыкожоеванын жанында эстрада жылдыздары Залина Касымова Нур Чолпонда болгон. Бул тууралуу алар өзүнүн социалдык баракчасында жарыялашты. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына ылайык кырсыктан 3 киши жабыр тарткан. Алар 1986-жылы туулган ЗК, 1989-жылы туулган ТТ, 1997-жылы туулган Н. Буга чейин 29 мартта Жайыл районундагы унаа кырсыгынан улам адам өмүрү кыйылганы кабарланган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда кырсык 12:46 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун 159-чакырымында болгон. Аталган тилкеде КАМАЗ Вахтовка үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай, унаа жолдон чыгып оодарылып кеткен. Анын кесепетинен 1981-жылы туулган аял каза болуп, 5 адам жаракат алган. Дагы бир жабырлануучунун туулган жылы такталууда. Жабыркагандар ооруканага кайрылды. Куткаруучулар каза болгон адамдын жансыз денесин унаадан чыгарышты. Короче, достор, бизде азыр скорыйда алып кетип атышты. Анан кийин бул жерге токтоп турушат, чай ичип алалы дейт. Биз силерди күттүк, биз курсагыбыз ачты, тамактанып алалы дейт. Биз аларды Ырчы Нур Чолпон тез жардам медиктери чай ичебиз деп отуруп алышты. Жаракат алгандарга убагында жардам көрсөтүлбөй күтүүгө туура келгени тууралуу Ырчы Нур Чолпон өзүнүн социалдык баракчасына видео билдирүү калтырган. Анын айтымында жаракат алгандарга жардам көрсөтүлбөй бир нече саат күттүрүп, акыры тез жардам менен Бишкек шаарына жөнөшкөн. Тез жардам кызматкерлери чай ичип алалы деп унаада жабырлануучуларды бир топко күттүрүп, акыры башка унаа менен шаардык ооруканага кетишкенин билдирген. Коронавирустан улам чет өлкөгө бир катар авиакаттамдар токтотулду. Коронавируска байланышкан эпидемиологиялык кырдаалдан улам 29 марттан тартып Кыргызстандын чет мамлекетке бир нече авиакаттамдары токтотулду. Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы билдиргендей, эл аралык төмөндөгү авиакаттамдар убактылуу каттабайт. Бишкек-Горзний Бишкек 30 марттан 6 апрелге чейин, Бишкек-Иркутский Бишкек 1 апрелден 29 апрелге чейин, Бишкек-Казань Бишкек 5 апрелден тартып, Бишкек-Краснодар Бишкек 2 майдан тартып, Бишкек-Красноярский Бишкек 30 марттан тартып, Бишкек-Новосибирский Бишкек 31 марттан 2 апрелге чейин, Бишкек-Сургут Бишкек 3 апрелден тартып. Аэр Астана компаниясы да Алматы Бишкек Алматы багытындагы туруктуу каттамдарды убактылуу токтотмой болду. Ага ылайык 29 марттан 29 апрелге чейин дүйшөмбү жана бейшембидеги, 31 марттан 28 апрелге чейинки, шейшембидеги 30 марттан 30 апрелге чейинки шейшемби жана жумадагы рейстер учпайт. Кыргызстанда акыркы күндөрү коронавирус жугузуп алгандар кайра көбөйө баштады. Ташкенттеги сүйлөшүүлөр маселелердин бардыгы чечилди. Камчыбек Ташиев Баткенге келди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусундагы Бирдик айылынын эли менен жолугуп, Өзбекстандын Ташкент шаарында өткөн мамлекеттик чек ара маселеси боюнча биргелешкен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берүүдө. Бул тууралуу 7 канал маалымдады. Маалыматка ылайык эки өлкөнүн талашында калган Чечме булагы мурдакыдай келишимдин негизинде калды. Ташкенттеги сүйлөшүлгөн маселелердин бардыгы чечилди. Бир гана Чечме булагы калды. Бул булакты сеники меники деп талашкан жокпуз. Эгер биз муну чечпесек болбойт десек, чек ара маселеси мурдакыдай көйгөй бойдон калып кетмек. Чечме булагы мурдакыдай бойдон калды. Мамлекеттик сүйлөшүүлөрдүн негизинде улантып эки өлкө тең пайдалана берет. Бирок мурдакыдай улут аралык конфликтке барбайбыз. Азыр биз маселени бир тарапка ал же бул деп чечип коюу мүмкүн эмес, дейт Ташиев.
Сыймык Жапыкеев Ысык көлдүн прокурору болуп дайындалганы айтылууда. Сыймык Жапыкеев Ысык көл облусунун прокурору болуп дайындалды. Буйрукка башкы прокурор Курмангул Зулушев кол койгондугу маалым болду. Бул тууралуу жергиликтүү басмалар жазып чыкты. Азырынча маалыматтын чын төөгүнүн тастыктап же четке кагыла элек. Мындан 3 жума мурун Сыймык Жапыкеев өзү социалдык тармактар аркылуу финансы полициясынын генерал-майор наамын алгандыгын жазган. Ал буйрукка президент Садыр Жапаров кол койгондугун кошумчалаган болчу. Бирок бир нече күндөн кийин президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек ал тууралуу маалыматы жок экендигин билдирген. Белгилей кетсек, Сыймык Жапыкеев башкарган финансы полициясы жоюлгандан кийин аны Ысык көл облусунун прокурору болуп дайындалышы мүмкүн деген сөздөр тараган. Бабурчик, сага кайрылам. Сен элге акча таркатканыңды токтот. Бардыгын акча менен сатып алам деп ойлобогун. Сендей адамдарды сүткор дейт. Сен сүткорсуң. Сендей сүткорлорду бийликтен алыс кармаш керек. Сен элди жыргатпайсың. Сендей адамдар элди эч качан ойлобойт. Ойлобогонуң үчүн микрокредитный компанияңдан элге 49%дан кредит берип жатканың бул далил. Өткөндө президенттикке талапкерлерин койгонуңда мени президент кылып шайласаңар Кыргызстандын карызын өзүм төлөйм деп кыйын болуп жаттың эле го. Андай болсо, жөн деле төлөй бербейсиңби? Же сөзсүз сени президент кылып шайлаш керекпи? Шайлоо башталган. Бабыр Толбаев сүткор деген сөзгө чычалады. Улуу журт саясий партиясынын Бишкек шаардык кеңешине талапкер Барчынай Алимбекова 26 мартта Ата журт Кыргызстан партиясынын талапкери Бобур Толбаевду сүткор деп атап, андай адамдарды бийликке жолотпоо керектигин айткан. 27 мартта Ата журт Кыргызстан партиясынын юристи Улуу журт партиясынын талапкери Барчынай Алимбекованын үстүнөн Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылды. Алар өз арызында Алимбекованын айткандары боюнча укук коргоо органдарына кайрылышы керектигин, талапкерлерди тизмеден чыгарууну, бул маселени ашыкта кароону талап кылган. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы Ата журт Кыргызстан партиясынын арызын дүйшөмбү күнү карай турган болду. Ала качып барган жарандын балдары аялы болгон. Кыз ала качам деп 220 000 айып пулга жыгылды. Бул тууралуу 1-Май райондук сотунун өкүмү чыкты. Алдын ала маалыматта окуя Бишкектеги Калыс Ордо конушунда болгон. Анда айыпталуучу аял Нургүл Шаршеева Кулпунай талаасында бирге иштеген. Кызды кафеге жумушка чакыруу шылтоосу менен аны Суборы лигасы унаасына отургузган. Унаа теңдик жаңы конушуна жеткенде аларга 38 жаштагы күйөө бала Руслан Шаршеев жана анын досу отурушкан. Тергөө учурунда Руслан Шаршеевдин соттуулугу бар экени аныкталды. Ошондой эле ал үйлөнүп ажырашкан жана балдары бар экени такталган. Айыпталуучулар кызды Ысык көл облустук Түп районуна караштуу Көчү айылына алып качышкан. Ал Руслан Шаршеевге турмушка чыгууга ниети болгон эмес деп билдирет өкүмдө. Анан эртеси күнү кыздын агасы милиция кызматкерлери менен бирге кызды Көчү айылынан таап аны кайтарышкан. Ал эми милиция шектүүлөрдүн убактылуу кармоочу жайга киргизген. Кийинчерээк Руслан Шаршеев тергөө изоляторуна киргизилип, ал эми анын эжеси жана досу үй камагына чыгарылган. Бишкектеги соода борборлорундагы балдар аянтчалары жабылат. Эпидемиологиялык кырдаалдын начарлашына байланыштуу Бишкек шаарынын соода борборлорундагы балдар аянтчалары убактылуу жабылат. Бул тууралуу брифинг учурунда Бишкектин вице-мэри Айжан Чыныбаева билдирди. Анын айтымында аталган жайлар ишин 2 жумага токтотот. Чыныбаева ошондой эле коомдук транспорттордо да рейд жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Шаардык транспорт тутуму ашыкча жүктөлгөн. Ар кимди бет кап кийүүгө милдеттендиребиз. Өзүңүздү жана жакындарыңызды эпидемиядан сактап калууну бирден бир жолу ушул деп кошумчалады ал. Аба ырайы өлкө аймагында үшүк жүрүшү күтүлөт. Кыргызстандын аймагында күн сууктап, үшүк жүрүшү күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет билдирди. Маалыматка ылайык 31 мартта жана 1-3 апрелде Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында үшүк жүрүшү күтүлөт. Өрөөндөрдө -1, -3 градус, тоо этектеринде -4, -6 үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүк өрүктүн бүчүрлөрүнө жана гүлдөрүнө, данектүү мөмө бактарынын эрте сортторунун бүчүрлөрүнө коркунуч келтирет. Мындай туруксуз аба ырайы жайыттарда малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат.